28 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, тирдин башкаруучусуна айт. Кудай Теңир мындай дейт: жүрөгүң көтөрүлүп, мен Кудаймын. Деңиздердин ортосунда Кудайдын тагында отурам дедиң. Кудай эмес, адам болуп туруп, өз акылыңды Кудайдын акылына теңедиң. Сен Даниэлден да акылдуусуң. Эч бир сыр сенден жашыруун эмес. Сен өзүңдүн даанышмандыгың менен, өзүңдүн акылың менен байлыкка ээ болдуң. Өзүңдүн казынаңа алтын күмүш жыйып алдың. Соода ишиңдеги улуу акылмандыгың менен байлыгыңды көбөйттүң. Байлыгың менен жүрөгүң текеберденди. Ошон үчүн Кудай Теңир мындай дейт: сен өз акылыңды Кудайдын акылына теңегендигиң үчүн, мына, мен сага каршы бүт элдердин ичинен эң катаал болгон чет жерликтерди алып келем. Алар сенин керемет акылмандыгыңа каршы кылычтарын кынынан суурушат. Сенин сулуулугуңду булгашат. Сени көргө киргизишет. Сен деңиздердин жүрөгүндө өлтүрүлгөндөрдүн өлүмү менен өлөсүң. Ошондо өзүңдүн өлтүрүүчүңдүн алдында мен Кудаймын демек белең. Сен жарадар кылуучунун колунда Кудай эмессиң, адамсың. Сен чет жерликтердин колунан, сүнөткө отургузулбагандардын өлүмү менен өлөсүң. Анткени муну мен айттым, дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, тир падышасы үчүн ыйла, ага айт: Кудай Теңир мындай дейт: сен жеткилеңдиктин мөөрүсүң, акылмандыктын толуктугусуң, сулуулуктун таажысысың. Сен эйденде, Кудайдын багында болчусуң. Сенин кийимдериң ар кандай асыл таштар менен: лаал, топаз, алмаз, хризалит, агат, яшма, сапфир, кызыл жакут, зымырыт менен жана алтын менен жасалгаланган эле. Дап менен чоорду мыкты ойногондор сенде болчу. Алар сен жаралган күнү даярдалган эле. Сен калкалоо үчүн майланган керүү элең. Мен сени ошон үчүн койгом. Сен Кудайдын ыйык тоосунда болчусуң. Оттуу таштардын арасында басып жүрчүсүң. Сенден мыйзамсыздык табылганга чейин сен жаралган күнүңдөн бери өз жолуңда жеткилең элең. Сенин соодан кеңири жайылгандыктан ичиң жалгандыкка толду. Сен күнөөгө баттың. Мен сени таза эмес катары Кудайдын тоосунан кулаттым. Калкалап турган керуб сени оттуу таштардын арасынан кууп жибердим. Сулуулугуңдан жүрөгүң текеберденди. Мен менсингендигиң акылмандыгыңдан ажыратты. Мен сени жерге кулаттым. Падышалардын алдында маскара болууга бердим. Сен өзүңдүн көп сандаган мыйзамсыз иштериң менен, жалган жол менен жүргүзгөн соодаң менен өзүңдүн ыйык жайларыңды булгадың. Мен сенин өз чөйрөңдөн от чыгардым. Ал сени жалмады. Сени көрүп тургандардын көз алдында мен сени жер үстүндө күлгө айланттым. Элдер арасындагы сени билгендердин баары сага таң калышты. Сени көргөндөрдүн үрөйү учту. Сен түбөлүккө жок болосуң. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, жүзүңдү Сидонго буруп, ага каршы пайгамбарчылык кыл. Мындай деп айт: Сидон, мен сага каршымын. Мен сенин ичиңде даңталам. Мен аны жазалаганда менин Теңир экенимди билишет. Анын ичинде ыйык болом. Анын ичине жугуштуу оору жиберем. Көчөлөрүнө кан төгүү жиберем. Ар тараптан келген кылычтан өлгөндөр анын ичинде кулашат. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. Ошондон кийин Ысрайыл үчүн анын тегерегиндегилердин, аны жек көргөндөрдүн арасында тикенектүү жыгач жана ооруткан чөңөр болбойт. Ошондо менин Кудай Теңир экенимди билишет. Кудай Теңир мындай дейт: мен элдердин арасына чачылган Ысрайылды жыйнагандан кийин башка уруулардын көз алдында алардын ичинде өз ыйыктыгымды көрсөтөм. Ошондо алар мен өз кулум Жакыпка берген өздөрүнүн жеринде жашашат. Алар ошол жерде коопсуз жашашат, үй курушат, жүзүмдүк отургузушат. Мен алардын тегерегиндегилердин ичинен аларды жек көргөндөрдүн баарын жазалагандан кийин алар коопсуз жашашат. Ошондо мен алардын Кудай Теңир экенимди билишет.